жана Рамазан айынын ортосунан өтүп кырдан ашып, кайра эми ылдый жагына карап, Пайгамбарыбыз сахабалары "О Рамазан айы, мархабан я Рамазан" деп, "Кош келдиң Рамазан" деп кубануу менен эңсеп күтүп алган Рамазан айы жарымдан өтүп баштаган учурда, аяк челине келип баштаган учурда кайгырышчу экен. Рамазан бизди таштап баратат. Рамазан алыстап кетип атат. Азайып калды ораза күндөрү деп. Ошо күндөргө кирип отурабыз. Кээ бир мечиттерде хатым Курандар бүттү. Кээ бир мечиттерде хатым Курандар уланып атат. Бүгүн өзгөчө бир күн, өзгөчө бир түн ушул мечит үчүндагы, ушул мечиттеги Сайыт Бакас дамлабыз имамыбыз, бу кишинин дагы уулу, мына азыркы карыбыз алдыда имамдыкка өтүп, кандай бакыт. Bir ata üçün бактылуу нерсе бүгүн баласынын бай болуусу эмес, баласынын мансаптуу болуусу эмес, баласынын бою узун же болбосо билеги күчтүү болуусу эмес. Чынындагы бир момун адам үчүн, момун ата үчүн эң бактылуу нерсе баласынын ыймандуу болуусунун жанында хафизул Кур'ан, Кур'ан жатка көтөргөн жана эң бактылуу нерсе балаңдын артында туруп Кур'ан-ы Керимди Рамазан айында хатым Кур'андын артында ушул хатым Кур'анды кылып отуруп, баланын аркасында туруп ушул Кур'анды хатым кылгандын ата баланын артында тургандыгы чоң бир бакыт ата үчүн. Мен ойлойм бүгүн дамлабыз дагы бактылуу инсандардан экен. Мына ушинтип өзүнүн окуучусу деп айтайын. Өзүнүн баласы мына ушинтип биздин алдыбызда Кур'ан-ы Керимди бүтүрүп, бул бүгүн эле бүтүп калбайт да, дагы башка бир хатым башталат. Кандай бактылуу инсандар деп айтабыз. Анткени жашоодогу нерсе бар. Биз эмнени кайда жоготтук? Кожо Насирдин деген өткөн алым киши болгон, муну биз Кожо Насирдин деп, Насирдин Кожо деп апенди катарында көрөбүз. Жок, алым киши болгон экен. Кожо Насирдин бир күнү короосунда бир нерсе издеп атыптыр дейт. Элдер сурайт экен, "О Кожо Насирдин, Кожо деген устаз деген. Насирдин устаз, эмнени издеп атасыз?" десе, "Ой, бир нерсемди жоготтум эле" дептир. "Келиңиз бирге издешейли, каякта жоготтуңуз эле" десе, "Үйүмдүн ичинде издедим эле, жоготтум эле, ошону издеп атам" дейт экен. Үйүңүздүн ичиндеги издеп аткан нерсени эмнеге сырттан издеп атасыз, жоготкон нерсени десе, "Үйдө караңгы да, ошон үчүн сырттан издеп атам" деген экен. Сыртта жадыгыраак деп. Муну айтаарымын айтуундан максат ошол учурдагы адамдарына сабак берген экен. О мусулман бир туугандарыбыз, биз эмнебизди кайда жоготтук? Ыйманыбызды жоготтукпу? Же Кур'ан-ы Керим жаттаганды жоготтукпу? Же амал кылууну жоготтукпу? Келиңиздер мечиттен издейли. Келиңиздер Рамазанда орозонун тармак, анын жанында таравихтерди, анын жанында дагы хатм Кур'андарды ушул мечиттерден табайлы. Биз мечиттен башка нерсе издебейли. Мечиттен Аллахтын кулу болгондо, ибадат кылганды издейли. Ошондон дагы ким эгерде Аллах ыраазылыгы үчүн деп жараткан Алла Тааланын каламы болгон Кур'ан-ы Керимди жаттаган болсо, Алла Таала мага эки дүйнөнүн бактылыгын берет экен иншалла. Эгерде сиз Кур'ан-ы Керимден кичинекей бир аят жаттасаңыз, сиздин бул дүйнөдө дагы бактылуу болушуңузга, ахиретте дагы Алла Тааланын алдындагы эң негизги шафаат, Аллахтын шафааты, Алла Тааланын колдоосуна жетүүңүзгө себепкер болгонун билсеңиз керек, урматтуу мусулман туугандарыбыз. Алла Таалам ыраазы болсун. Жалпы бүгүнкү ушул хатты Кур'ан окуган инелеримизден, ушул күнгө чейинки катышкан жамааттан мына ар бир кадамыңыздарга хасанат сооп жазылып отурат. Мен бир пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси эсиме келип атат. Кимде ким болсо, андан кийин окуп алып туруп, бирок Кур'ан-ы Керимди окуп жаттаганы ал үчүн эң улук нерсе эмес, дагы башка нерселер да улук көрүнүп кетти. Дагы пайдалуураак көрүнүп кете турган болсо, анда дейт, ал Аллахтын улуулугун кичине төмөн түшүргөн менен барабар болот деген экен дейт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керим жаттадыңыздарбы? Угуп атасыздарбы жок дегенде жаттабасаңыздар дагы бир каарынын артында отуруп намазга туруп келдим. Хатымга кошулуп келдим. Күндө барып таравихте бир Куранды жатка көтөргөн баланын артынан туруп атам, имамыбыз ошондой эле деп келсеңиз дагы, иншалла кыяматта ушул каарекенин дагы Куран жаттаганын урматында сиз менен биздин күнөөбүз Алла Таалам иншалла кечирген болсун дейли.
Алла Таалам ошол дамылабызга дагы кандай бактылуу инсан деп атканымдан мындай жигиттерди, мындай балдарды тандалап, бүгүн балдарыбызды ой балам отуруп тур деп айтыш кыйын болгон учурда Куранды толук жаттатып, андан кийин элдин алдына чыгарып, эң оор нерсе жаттап коюш бул бир эрдик. Андан да чоң эрдик чыныгы каарылар үчүн сиздердей жамааттын алдына туруп Рамазанда хатым коюш өтө кыйын. Ар бир эле жаттаган кары хатым моодемеде өтө бербейт. Сурасаңыздар карылардан, ошон үчүн буларды пухта кары деп коет. Бекем жаттаган кары дейт. Эч жерден адашпай, такшалган абалда өткөндүгү мен элем бул чоң бир бакыт. Алла Таалам ушул баарыбызды Рамазан айында эң мыкты ибадатты кылгандар катарында кылсын. Анткени афдалу ибадат, Алла Тааланын алдындагы эң жакшы ибадат бул тилават Кур'ан, Куранды окуу. А негизи Куранды окуп гана кой эмес, жаттап окуу эң мыкты болгондуктан каарылардын саны көп болсун. Дайыма баштануу менен айтабыз, сыймыктануу менен айтабыз. Кыргызстаныбызга шүгүрлөр болсун. Бүгүн 3,5 миң, 4 миңден ашып атат каарылардын саны. Кошуна мамлекеттерден бизден санынын, халкынын саны 3 эсе, 4 эсе көбүрөөк мамлекеттерде, кошуна мамлекеттерде каарылардын саны бүгүн 400ге жетпей атат. Ошон үчүн биз каарыларыбыздын көптүгү менен шүгүр дейли. Бу каарыларды дайыма бапестеп колдун үстүндө көтөрүп жүрүп, артынан дуа кылайлы, көз тийбесин дейли. Алла Таалам ушул балдарыбыз келечекте аксакал болот иншалла. Аксакалын жайкалткан аксакал болуп, сиз менен биздин балдарыбызга иншалла келечекте Кур'ан-ы Керимди жакшы жаттатып, Кур'ан-ы Керимди тафсирлеп, келечектеги ар кандай надандыкка, имансыздыкка жол бербей турган инсандар ушулар болот деп ишендирип кетемин. Алла Таалам ибадатыңыздарды кабыл кылсын, Рамазан айы куттуу берекелүү болгон болсун. Иншалла ушул жерде болуп турган ар бириңиздердин тилеген тилектериңиздерди, дуаңыздарды Алла Таалам мустажаб кылып кабыл кылган болсун. Ва саллаллаху аля хайри халқи саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Амин.